Ооба. Gitara деген рулдун жанындагы поворотникти иштеткен, дворникти иштеткен бар. Эмнеге гитара деп? Оңго солго болуп иштейт го. Ошон үчүн гитара деп коет. Гитараны эки түргө бөлүнөт. Биринчи часть. Бул фара. Экинчи часть дворник. Эки часть. Рулдун эки жагы. Дворниктин иштеши ар машинада ар кыл болот. Кээ бирлерде бул жерде 0 болсо, өчүк болсо, бул жагына биринчи положение 2, 3, кээ бирлерде бул жактан 0 болуп 1, 2, 3 ушундай да өзгөрөт жылышычы. Бул имеет значение. Дворник ар машинада ар башка болот, бул жакта көргөнүздөй болот. Муну алып коебуз. Поворотник жагында болсо, оңго, солго поворот жагылат. Андан кийин бул жерде фара включать этилет, бураганда. Басылган жаңы машиналар ошондой. Эми бул дворниктин ичиндеги ички көрүнүшү чейин фара жагын өтөлү биринчи. Анан кийин дворник жагы. Биринчи гитаранын кызматы эң негизги кызматтарынан бири бул поворотник часть. Бул жерде аварийка реле. Бул жерде гитаранын центри. Так. Бул реле. Аварийка реле. Аварийка реледе ар башка болот. Гитара кандай чечти? Гитаранын ички бөлүгү болсо, гитарага алдыңкы, арканкы оң жактан гитаранын бул контактына келип турат. Сол жақтан алды арқа биригип, бир жаққа контакт болуп келип турат. Орто центровкасынан реленин бир буту плюсовой, бир буту минусовой болот. Бир буту болсо, мына контактка келген болот. Качан реле плюс минус турганда аварийка релеге через лампочка мунга питание бере турган болсо, масса реле санап баштайт. Ар реле өзүндөгү лампочкалардын амперине жараша койнат. Мисалы, обычный алды артында 4 лампочка турабы, капталында 2 кичинекей. Демек 21 ватт кошкондо 84, бул жакта 2 маленький лампочкалар ватты 10 болсо, ошондо 100 ватт орточо эсеп менен 100 ватт нагрузка бериш керек. Бул контактчы через лампочка аркылуу. Ошондо бул санап баштайт. Мунун иштеш принципи реле. Реле иштейт, мисалы, обычный электрон релени кошкондо эмне болот? Кошот турабы? Бул реле болсо, муну кошкондогу абалы кошуп, кайра үзүп, кайра кошуп санайт. Реле көрүшү ошондой. Ошондо центрине келгенде биз гитарабыз менен, мисалы, гитаранын туткучу болсо, центровка. Эгерде биз аны бул жака түшүрсөк, контакт басабы, ошондо бул жака поворот жагылат. Себеби бул лампочкалар аркылуу
ошондо адашып калыптыр. Мына эки бир эле капталда лампочка эсептелет да. Ошондо реленин нагрузкасы 50 болуп калат экен да. 50 ватт нагрузка берилет. Бул контакт бул жака тийди да. Экөө контакт эткенде бул лампочкаларда ортосунда спираль бар. Масса мындай кирет, спираль аркылуу масса келет дагы. Тияктан да ушундай мындай спиральдан келет. Бул аркылуу бул жерден масса контакт менен бул жака 50 ватт нагрузка берилет. Ошондо эле иштеп баштайт. Кайсылча иштейт? Бир гана оң жак турат. Себеби сол жак тийбей турат да. Анан кайрадан бул гитаранын баягы пружиновый функциясы бар. Баягы рульду оңдогондо кайрадан бир калыпка алып келип коет да, ортогочу. Аны отдельно мындай кылып чийип, мисалы, мына гитара турган болсо, ол жерде мына рулевой колонкада бул жеринде бир пластик бар, мисалы. Ушул пластик гитаранын оңго бурабы, солго бурабы, бул жерде бир контакты бар. Контакт. Качан бурганда бул контакт алдыга жылат. Бир аз. Буга тийчүдөй болупчу. Ошол рульду бурганда ошого тийгенде буну ордуна алып келип коет. Бирок ичине кирип барат. Кайрадан дагы бул жака бурганда дагы чыгат. Руль айланганда ошого чет өтүп кетет да. Ошо менен кайра калыбына келип. Бул түшүнүктүү да. Бул сол жагына бурганда дагы ошондой эле. Гитарачы. Эми гитарада көбүнчө эмне бузулат? Поворот өтө аз да, бунун фар атын өтөбүз азыр. Повороттун иштеши ушундайча. Эми поворотто мисалы буну түшүнүп алдык. Эми поворотто в основном мынакей бир машинанын поворотник иштебей келген болсо, биринчи аварийканы басып көрөбүз да. Аварийка иштеп аткан болсо, демек биздин реле иштеп атат, туурабы? Себеби поворот менен аварийканын релеси бир. Бардык машинада отдельный аварийка, отдельный поворотник болбойт эч качан. Бир реле болот. Поворотник иштебей атат, биз аварийканы бастык, аварийка иштеп атат, демек биздин реле иштеп атат. Демек экинчи шарт. Аварийка иштеп аткандан кийин демек бунун плюсу дагы, минусу дагы бар. Питание келип турганча иштеп атат да. Анда биздин проблема бир гана гитарада. Болушу мүмкүн, келип аткан штекерлеринен контакт жакшы болбой аткан болушу мүмкүн, эрип кетиши мүмкүн, бирок в основном гитаранын ичинен болот да. Эгерде бизде поворотникти дагы жасап иштебейт, аварийканы жасап дагы иштебейт, анда биринчи предохранитель текшеребиз. Себеби мына реленин бир жагына келген плюсовой келбей калган болсо иштебейт. Бизде ошондой мезгилде предохранитель баарын текшеребиз. Кийин бул релени ордуна суруп, реленин контактын, реле сайылып турган 3 контакт барбы? Контрольканы текшеребиз. Жерде плюс барбы? Бул жагында минус барбы? Питаниялар бар болсо, анан кийин релени алмаштырабыз. Түшүндүрүп алатамбы? Релени алмаштырсак иштейт. Анан кийин дагы бир случай болот. Мисалы, ошо баягы аварийка иштеп, поворот иштебей калганда кандай случай болот? Көбүнчө в основном боло турган, көп учурай турган маселелер да. Мисалы, поворот азыр мен мындай көрүнүштө чийген менен, бирок повороттун ичинде слайдер болот, слайдер. Качан поворотту бурганда мондай болгон доска сыяктуу, бул жерде бир контакт, бул жерде бир контакт, бул жерде бир контакт. Поворотник мына ушул жерден башкарылса, мисалы, боковойдон чыгат да. Оңго солго кылганда бул ылдыйга ачылат, өйдөгө ачылат. Түшүнүп атасыңарбы? Көбүнчө маселе бул рычаг сынып калат, түшүнөсүңөр? Көбүнчө ушул именно бул слайдерга кирген жери барбы? Ушул жеринен көп сынат. Анан бул контакттар бар, бул контакттар бир платада турган контакт. Ушул контакттардын бул жери
мына учурашкан жерлери эми мына бул контакт келгенде бул учураша турган жерлери нагар басып калат. Нагар баягы шлак басып калат бетинечи. Контакт боло бергенде шлак басып калат. Экинчи маселеси бул азыр мына 100% турат нонушунун боюну 100% дейли. Бул иштеген сайын мунун бою кыскара турабы? Акырында азайып, ушунун бою кыскарганда дагы бул контакттар бири-бирине тийбей калат. В основном ушул машина запчастьтин эскилиги жеткенден кийин ушул контакттары эрип, кичинеп кетет да бири-бирине тийбей калат. В основном эски машиналарда ушундай проблема. Жаңы азыркы машиналарда корейский болобу, япон болобу эң көп кездешкен бул жерде сынып кетип атат, эң көпчү. Эң көп ушул жер сынып калат. Эми бул поворотник часть бүттү да. Эми бул фарада кандай иштейт? Ушул эле гитаранын ичинде поворотту башкарат, фараны башкарат. Ошону азыр фараны кандайча башкарат? Ошону чийип берет. Бирок эске алайлы, ошол механизмдин бардыгы ошо бир эле гитаранын ичинде болот. Адаштырган. Демек фарада кандай иштейт? Биздин ближний релебиздин ближний фаралдын релеси. Ближний фаралдын релеси, дальний фаралдын релеси. Бул жерде биздин лампочка бар. Лампочкада H4-тун контакттын артынан караганда, лампочканын аркасына караганда, лампочка арткы көрүнүшү, лампочканын ар жагында. Ошондо мындай көрүнүштүн сол жагы масса, бул жагы ближний, бул жагы дальний болот. Түшүндүк, артынан караганда, нар жагында лампочка бар. Эми биздин гитарабыз дагы деле. Эми эң алгач ближний фара жанганда бул релеге команданын гитара дейт. Мисалы гитара, бул гитаранын туткучу. Бул жерде мен азыр мунун катталынан чыгып атам, дальний кылганда ошондой өйдөгө көтөрөт да. Маркать эткенде таштайт. Азыр муну гитара катталынан тартканда 2 положениясы бар, 3 положениясы бар экен. Биринчи бул өздүгүнүн центровка. Эгерде бир жолу ылдыйга чыга турган болсо, бул дальний. Бул жердечи. Бул бир көтөрүлө турган болсо, бул дагы дальний. Бирок бул туруктуу дальний, бул болсо баягы маркать эткен. Тартып кой берсең, дальний өчүп калганчы. Ошондо буну мындай кылбай, бул туруксуз, бул туруктуу. Буну тартып кой берсең, кайра дальний өчүп калат да, бунда болсо дальний постоянно турат. Ошондо биздин гитарабыздын ички көрүнүшү кандай? Ички көрүнүшү бул жагында рычаг турса, эки контакт турат. Эми бул жерин билебиз да баатыбыз. Эмнеде подфарник, эмнеде өчүп кетип турат, подфарник, эмнеде ближний. Турабы? Эмнеде ошондо 0, подфарник, болсо ближний. Бураганда. Ошондо бул жерге эгер без противотуманка болсо, бул жерде противотуманканын кнопкасы бар. Ал жерде 0, анан туман 0. Эми ушул контакттарга кандай питание келет? 3 контакт болуп турбайбы? Обычный масса келип турат, постоянно. Бир бураганда подфарниктен масса кетет. Дагы бир бураганда ближнийге масса кетет. Масса чыгат гитарадан. В основном масса чыгат. Ошондо подфарникке бураганда, подфарниктен ближний гитараны түшүндүрүп кете берейин да, подфарникте азыр жакканда эмне болот?
Mына подварниктин релеси болсо, бул машинанын артканкы 2 лампочка, алдыңкы 2 лампочка shift прибор. Бул жактан келген команда, мына подварниктен келген команда келет дагы, боковойна берет. Бул жакка через замок плюсовой. Бул жагына 12 вольт плюсовой. Эми подварникти жакканда басса келди, бул жагына плюс через замок. Кээинки машиналарда через замок, кээинки машиналарда прямой болот. В основном прямой болот. Азыр жаңы машиналар через замок болот. Эски машиналар полный прямой плюс келип турат. Бул жагыначы. Ошондо под номер мен азыр могу бир аз кладашчаны жазып коюптурмун. Бул жагында бул жагы 30 87. Бул 87 86 85 30. 30 контакт менен 86-га прямой плюс келип турат дагы, 85-ге масса келгенде 30-га плюсовой 87-ге ыргытат. Ошол плюс келет дагы. Келе жатканда унутпайлы, бул эки жакка адашып калдым. Мындай болуп калды. Подварниктин реледен чыккандан кийин 2 предохранитель бар. Бул экөө бир предохранительде турат, бул экөө бир предохранительде турат. Shift прибор болсо, оң жак же сол жагынан кошулган болот. Мисалы, караңыздар. Мисалы, бул лампочканын предохранители барына келгенде оңдук кетти. Эми болсо, бунуку. Бул дагы келет. Бул жерде оңдук. Эмне үчүн деген вопрос чыгат. Себеби, эгерде биздин алдыңкы подварникте замкания чыккан болсо, бунун арты дагы өчүп калабы? Эгерде узундан болсо, туурабы? Же болбосо 4-тө 1 болсо. Эмне үчүн предохранитель коюлуп атат деген вопрос бар. Эгер бир подварникте замкания чыкса, машинанын 4 жагы тең өчүп калат дагы, машина караң болуп калат. Подварник машинага эмне керек? Машинанын сөлөкөтүн көрсөтүп турат, алыстан. Анан ичинен таблодо көрсөтүп турат, качада барат, качада суу сып атат, баардыгы светтер жанып көрүнүп турат. Эми ушул нерсе, эгер бул жактан замкания чыкса, баары өчүп калбаш үчүн предохранитель коюлган. Предохранительде эмне үчүн мындай крест коюлган десе, эгер алдынан замкания болгон болсо, бул сол арты менен оң алды өчөт. Машинанын сөлөкөтүн көрсөтүп турат. Алдынын бул жагы жана, артынын бул жагы жана. Түшүндүрө алдым? Номер освещения мисалы, бул фарага же бул фарага кошулган болот, ал айырмасы жок. Бирок дайыма подварник ушундай крест болот. Shift прибор дагы ошондой. Эгерде номер освещения сол бул жагына кошулган болсо, shift прибор бул жагына кошулган болот. Чоң болбойт эч качан. Өтө редкий машиналарда гана баардыгына бир предохранитель болот. Өтө редкий. В основном жаңы машиналарда крестка крест коет. Кийин баягы 470-терден подножки маленький предохранитель бар го. Ушулар дагы кошулат. Мисалы, бул экөө биригет дагы бунга кошулат, бул экөө биригет бунга кошулат, ушундай. Ошон үчүн подварник мына ушундайча иштейт. Эми ближний. Эми ближнийге бурадык. Мисалы, азыр подварникке кошкондо мындай болуп чыгат. Эми ближнийге кошкондо ближнийден масса кетет. Бул жерден масса келет дагы. Могу ближнийдин реленин капталына келет. Биздин бул жерде ошол эле 12 вольт плюсовой турат. Эми эмне болду? Бул жагында дагы эле ошол плюсовой турат. Через замок прямой айырмасы жок. Ар машинада ар башка. Плюс келип турат. Эми фараны жактып, мындан плюс чыктыбы? Плюс чыгып келет дагы. Жакшылап байкап турабыз. Бул контактка келет. Ушул контактка келет. Андан кийин качан гитараны түртөбүз го?
түрткөндө бул жерде мына бели бар деп атпайбы? Эгер гитараны ылдыйга, дальныйга, постоянныйга түртсөк, бул контакт көтөрүлүп туруп буга тиеби? А bundan чыккан бул жагына келет. Анан bundan чыкканы мынакей, бул жагында постоянный масса турат. Бул жагында ошо 12 вольт плюсовой турат. Далее түрттүк, bundan чыгып келет, бу дальний лампочкага келет. А ближнийдики ушул гитарага дагы кетет, и ближний лампочкага дагы келет. Ошондо биринчи ближний жакканда бул эле иштеди. Ближний лампочка жанды. Ближний лампочка жангандан кийин бул жерде адашып калыптырмын бирачы. Азыр бул ближний фарачы гитарага кирип анан кайра чыгып экен. Бул жерде ближнийдин бул контактына кирген болсо, муну артына тийип турган контактта ушунда ближнийге кетет. Эми качан биз гитараны түрткөндө бул контакттан үзүлүп туруп, бул контактка тийип калып атпайбы? Ошондо мына ближний автоматтык түрдө өчөт дагы дальнийге ток келет. Бул гитаранын ичи бул реле эмес, мен бул релени чийип койгон себеби түшүнүктүү болсун. Гитаранын ичи ушундай да. Анан дагы бул дагы баардык машинада эмес. Бул контакттар өзгөрө берет. Мисалы, япошкаларда мисалы, именно Honda Fit чийип берет, түшүнүктүү болсун. Бирок чийгандан бөлүп кетти. Toyota, Lexus, Honda, полный фарасы азыр мен чийип берем, ушундай болот. Так. Бул жакта контакт, ближний контакт, бул жакта дальний контакт. Гитара болсо мондо болот. Фараны биринчи бураганда механический болот. Мисалы биз бул контакттарда дальныйде механический болот. Ближний прямой болот. Ошондо мындай болот. Ближний постоянно тийип турат. Эми биз мына кулак менен бурадык, Кулак менен бурадык. Бул жагына мынакей масса келди ближнийден. Реле кошту. Бул жагында 12 вольт турат дагы деле. Бул жагында постоянный масса. Бул фитте мисалы, фитте элестетип келет. Фараны жакканда но рычагга, но гитаранын рычагына питание келет. Плюсовой. А мынау болсо ближнийдин контагы, мынау болсо дальнийдин контагы. Эми бул жерде болсо баягы эле бул масса, дальний, ближний. Тигини бурагандачы реле кошот, бул контакттан прямой. Контакт тийип турат, мондон прямой ближнийге келет, ближний жанат. Дальний кылганда болсо, буну механический түртөт, дальнийге кошот, монго питание келип турат да постоянно, бул жагына кетирип коет. Мында дайым плюс пайда болот да ближний жаккандан кийин. О, ушкага бурагандан кийин реле өчпөйт. Дальний кылса, ближний кылса. Болгондо реле кошот, ближнийдики. Дальний кылганда ушундай рычагды бул жака түртөт да монго жабыртып коет. Ошондо бул ближнийден питание өчүп туруп, мондогу ток дальнийге келет. Бул жакта постоянный масса болгон үчүн албашат. Toyota, Honda Fit, Lexus'lar полный ушундай болот, ичи. Ошолордо эгерде бул лампочканын ваты өзү 55 ватт болот да, мен просто ойлорчу. 55 ватты 100 ватт коюп кое турган болсок, мисалы. Бул 100 ваттын ичиндеги спираль 55ке караганда 2 эсе калың. 2 эсе калың болгондуктан, мына учурашкан контакттар барбы? Мына учурашып аткан контакт жерлери ошол 55 ваттка ылайык гана ток өткөрөт да. Эгерде 100 ватт ток өткөрө турган болсо, бул контакттар
өзü спираль айланат. Мисалы, bir turban elesетейlik, мына турба. Бұл турбадан мисалы суны халасой қой берсе, егер турбаның қалыңдығы 50-лік болса, 50-лігі де су шығады да тұрады. Егер давление бере тұрған болса, артынан, анан көп шығады тұрады. Егер де бұл турбанда өзінің нормасы бар. Егер турбадан өзінің заводта шығарылғаны, мисалы, 1 сағатта 1 тонна су шығады десе, 5 тонна түпке тұрған болса, турба жарылып кетеді да. Себебі бұл 1 сағатта 1 тонна ғана су өткөргенге лайықты. Енді бұл ашығымен қатырап тұрып, жарылып. Бұл еме турба, ішінде су жүрген үшін жарылып отыр тұрау. Мынандай зым, ішінен тоқ өте тұрған зымдар, бұның ішінде ешқандай бір еме жоқ та тұрау. Бұл өзінің толық денесімен өткөргендіктен, егер де бұнға берілген 55 болу, бұл жақта сұрағаны 100 ватт болып тұрған болса, бұл тоқты өткөріп отырған уақытта металл қызып. Металл қызып кетеді. Металл қызығанның айынан, бұл контакттар еріп кетеді. Бұл контакт бүтелеші гитараны içеріп кетеді. Ошондуктан япошкаларды байлау. Егер лампочка турабес қойылған болса, гитараны ачып, ушул жактан жасалган азыркы эски япошкалар барлыгы ушу ичи эрип. Гитаранын ичинде ушундай кызмат бар, анан пауэратинг кызматы бар. Анан бул дагы бир аз чиймелер көбөйүп кетти, негизи түшүндүк бир аз. Дагы гитара боюнча кандай вопростор бар? Азыр дагы калып кеткен эмес, калып кеткен. Фара жагы боюнча азыр эме жогорку жагындагы чийкен. Вопростор жокпу? Жок. Так, жогорку жагы кандай иштейт? Жогорку эле бар, барып билесиз. Ошол эле гитара да? Алда гитара дворник экинчи бөлүк. Эң алгач дворниктин моторун чейин. Дворниктин моторунун жанында мындай чоң механизм бар, турат механизм. Механизмде бул жерде моторчиктин огу турат, моторчиктин өзү турат, моторчиктин якору турат. Андан кийин толук сырты. Бұл жерде зубчиктер болот. Бұл айланганда bunun дагы капталдан зубчик болот тагын. Барабанды айландырат. Барабандын центровкасы, барабандан бұл жерде металдан болгон айланалар бар. Мисалы, жерде 3 айлана бар. 3 айланада эсеп кылабыз. Биринчи айлана толук металл болот. Толук металл болот, жер болот. Экинчи айлананын бул жери металл болот. Бул толук металл болот. Бул жагы пластик. Бул үчүнчү айлананын бул жери темир болот, металл. Бул жагы пластик. Plastik. Ушул 3 жол бар. 1, 2, 3 жол бар. 3 контакт тийип турат. 3 контакт. Түшүндүк, адашпаш. Түшүнүп атабызбы? Бул пластиковый механизм айланат. Пластмассадан бардыгы. Именно бул ок болсо, центр ок болсо. Октун биринчи айланасы темир, экинчи айланада болсо кичине жери темир, бир аз чоң. Үчүнчүдө бир аз жери темир. Бул эмне үчүн керек? 3 жерге тең мондай контакттар тийип турат.
постоянный. Эми бул контакт азыр постоянный металлга тийип турабы? Бул металлдарда постоянный масса бар. Эгерде азыр постоянный айланса деле, мондо дайыма масса чыгып турабы? Тийип турат да массага. Экинчисинен болсо, экинчисинен ушул металлга келгенде гана чыгат турабы масса. Үчүнчүсүнөн бул металлга келгенде чыгат. Эми ушул контакттар аркылуу дворниктин релеси иштейт. Дворниктин релеси бар, билесиз бар. Дворниктин релеси башка релелерден бир аз айырмалуу болуп, удерживание бар, кармап туруучу сыпатка ээ. Кандайча десеңер, мисалы биринчи контактты жактык, мисалы гитарадан биринчи положенияга койдук. Мына гитара, 0, биринчи положение, экинчи положение, үчүнчү положение. Гитараны биринчи положенияга койгондо релеге постоянный питание барат. Просто реле иштеп, реле иштеп баштайт. Экинчи положенияга койгондо бул контакт менен байланышат. Бул контакт качан гана бул барабан айланып келип туруп, бул металлга бир тиет го. Ошол мезгилде реле кошот. Үчүнчү барабанда болсо, качан бул контактка, ошондо кандай окулат? Мисалы, реледе скорость бар да. Мисалы, бул эмне үчүн мындай десе, бул скоростька влиять этет. Мисалы, бул мотор биринчи положенияда бир оборот менен иштейт. Экинчи положенияда 2 оборот менен. Бул деген тездик да. Үчүнчү положенияда үчүнчү оборотто иштейт. Ошол оборотту бул контакттар аркылуу сезип турат реле. Бардыгына питанияны реле жиберет. Бирок реленин ичиндеги бул контакттар как датчик колебалык окшоп иштейт да. Постоянно тийип турабы? Жаа иштейт. Анан иштеп баратып эле, бул жок болду, мисалы, санаганда баягы. Өзүмдө четир алып. Айлаган сайын ушул туш келгенде масса менен плюс жолу. Жок, мен туура эле түшүнүп баштаптым да, башынан. Бул жактан келген командачы релени өчүрөт. Мисалы, биринчи положенияга койду да, релени прямой эле жандырат. Прямой жандырды, реле жанды уже баягы. Биринчи положенияга койгондо реле иштеп баштайт, дворник иштеп баштайт. Ошондо прямой реле иштеп баштайт. Андан кийин бул жагында контакттары бар да, бул жерде. Именно сигнал келе турган. Биринчи положение реле, биринчи положение дворник бул экен. Себеби бул положение тийгендечи реле уже секиндеп иштеп баштайт. Эгерде даимий тийип тура турган болсо, bundan караганда көбүрөөк. Уже реле бул контакттан чыгып кеткенге чейин дагы бир жол жагып коет. Мисалы, караңыздар, бул айланып кетип атып, бир гана жолу сигнал берип өтүп кетип турат. Дворник. Түшүндүрүп атам? Барабан айланып баратып, айланып аткан нерседен бир контакт тийип турган болсо, короткий жерден тез өтүп кетеби? Бир эле сигнал чыкты дагы, бул реле бир гана кошту дагы кайра өчүрүп койду. Экинчи линияга келгенде, бир контакт келди, бул жерге киргенде эле бир кошту. Анан чыгып барат уже, аягында дагы бир кошту. Баалынысы токтогончо айланып келип калат да. Дагы бул жагына ушинтип кошо берет. Ошол линиядан чыгып кеткенче 2-3 жол кошуп койду. Ошондо бунда 2 жол дейбиз. Эми 3-положенияга коюп койду.
Bu айланасы büyük, temir, постоянный масса çıkıp kaldı. Relay öçpey işlep kaldı. Bunday aytқанда, tez işlep kaldı. Көптөн бери жазылган ürünler esine çıkıp kaldı. Şunday işleydi, motor. Эми bunu olsa, bunun hiç qanday bir taң qалтырган жери жок. Мына ошол ылдыйга bir жолу кылсаңыз, bir жолу ылдыйга түшүрсөңүз дворникти. Дворниктин биринчи положениясы, биринчи реле өзү иштейт. İштегенде реленин бул жагына постоянный плюсовой, бул контакттан чыгат да моторго кирет. Мотор постоянно басада турат. Экинчи жанганда дал эле ушул реле иштетет. Мунга карап эсептей берет. Мунга бир команда келген болсо, бир эле жолу кошот, кошкондо дагы бир крут. Мисалы, дворник бир крут эсептейт. Крут эсептегенде азыркы машиналар в основном, азыркы жаңы машиналар бул жерине датчик коюп коет. Бул жака датчиги бар. Ошол датчиги менен сезип, айланасын эсептейт. Эскилерде бул жеринде дагы бир айланасы бар. Ошол айланада дагы бир контакт тийип турат. Ошол контакты масса ошо контакттан алат. Эскилерде, эски машина азыр жоктой болуп кетти. Жаңылар в основном датчик менен иштеп калган. Бул жагында датчик бар, бир санайт. Шоттан жанында турат. Ошого карап туруп иштейт. Релечи. Деги ушундай. Ана бул жагында эмеси бар. Дагы бир контакт. Ал болсо прямой, баягы. Бойканы иштетебиз го. Мисалы өзүңүзгө такканда бул жеринде центровка болсо, бул жеринде контакт. Мисалы өзүңүзгө тарсаңыз, контакт тиет дагы моторго прямой кетет, плюсовой. Прямой в основном через предохранитель болот, реле болбойт. Азыр жаңы машиналарда гана реле болушу мүмкүн. Бул жактан релеге контакт барат, и питание бар, реле кошуп коет. Калгандары ушундай, бул жагына кошкон сайын бул жака команда келет да через отмотка аркылуу релеге кирип. Суроолор бар? Бул дагы баягындай 100% ушундай кездешет деген маселе эмес. Бул бир гана баягы түшүндүрүш үчүн да. Мисалы Toyota'nын башкача стилди колдонот да. Мисалы бул коюп аткан механизмдерди Toyota башкача жайгаштырат. Магнит аркылуу кийинки машиналар мындай контакт менен колдонулат. Бул жерде суу кирбей турган болуп, жабылган болуп да, эгерде суу кирип кете турган болсо, мунун ичи дат басып кетет да, клинтетип калат. Клинтетип катып калат. Ошон үчүн азыр машина жаңыланган сайын бул эң эски машиналардын чечөжү да. Ал жаңы машиналар ичин ачканда ичинде датчиктер турат. Датчиктер менен иштеп атат жаңы машиналар. Антидаждар мисалы датчик менен иштейт. Антидаждар бул жаңы машиналардын биринчи положениясы болуп эсептелет да. Экинчи, үчүнчү положенияда реле менен иштейт. Ал реледе да биякта датчиктер турат. Анан кийин моторчиктер менен обычный эле чыгып койду го, дворниктин мотору. Дворниктин мотору негизи башка моторлорго салыштырмалуу шоткалар 3 түп болот да. Эмне үчүн десе, мисалы бул якор болсо, бул жерде бир шотка турат. Масса. Бул жерде бир шотка турат. Плюс. Bunun обороту 10. Эгерде мына якор масса менен бул жер масса бирикти. Кирди, бул жагынан чыкты бул шоткага. Эми ушу масса кирди дагы бул жеринде отмоткасы бар. Ошо отмоткага бир шотка кое турган болсок, бунун магнит таласы 2-2ге айланып атабы. Магнит тала 2 болгонун себебинен бунун оборотуна плюс 5 кошулат. Чынтасаңыз? Именно дворниктеги мотор ушундай болот. 2 плюсовой шотка, 1 минусовой болот. Постоянно бире болгон. Себеби баягы положенияларды өзгөртүп аткандачы, мына биринчи положенияда 2 эле шотка иштейт.
Ikinci положениеда дагы экине шотка иштейт, тым өчпөй иштейт. Биринчи положениеда иштеп, өчөт. İşte ölçüp turam. İkinci положениеда ошол эле айланып, бирок өчпөйт. Турам. Экинчи положениеда да ошо эки шотка иштейт. Үчүнчү положениеда үчүнчү шотка кошулат. Түшүнүп көп машиналарда мисалы айтам. Баягында тек иштей турган жагы иштебей калды дейт го. Ошондо үчүнчү шотка түгөнгөн болот. Түшүнөсүңбү? Бир гана дворикте ушундай. Стартерлерде башкача. Бул баягы кошумча күч бериш үчүн муну адматтарды ошого атайын даярдалып урун. Так, дагы калп кеткендер болсо кошуп чалайсың.